Эстеңиздерчи, мурун боор ооруса же болбосо бөйрөк ооруса оорусунун аягына чейин жашап, анан кийин кыйналып каза болчу. Ал эми азыр медицинанын өнүгүшү менен албетте бул өнүгүш биздин мамлекетибизге дагы жеткен. Бул жеткенине 15 жылдан ашып калды. Ошентип биздин өмүрүбүз дагы узарып жатат. Мисал үчүн трансплантология деп коебуз, боор же болбосо бөйрөктүн трансплантологиясы биз үчүн жеткиликтүү болуп калды. Же болбосо гемодиализ деп атабыз. Гемодиализ деле ошол сыяктуу эле, эгер бөйрөгү иштебесе, атайын бөйрөктүн функциясын толугу менен аткарган аппарат менен ошо денебиздеги токсиндердин баардыгын тазалатып, каныбызды тазалайбыз. Ошо буну биз гемодиализ деп атайбыз. Гемодиализди бейтаптар амбулатордук түрүндө колдонушат. Башкача айтканда, процедураны алышат, 3-4 саат ошол аппараттын көзөмөлүндө болушат. Башкача айтканда, ошол аппарат туташылат бейтапка, канын толугу менен тазалайт. Анан процедура бүткөндө кайрадан үйүнө бара берет. Бул процедура жумасына 2 же 3 жолу болушу мүмкүн. Албетте, эң негизгиси, эң жакшысы бул биздин өзүбүздүн негизги органдарыбыз жакшы иштесе. Ал эми гемодиализ болобу, трансплантация болобу, бул албетте биздин өзүбүздүн жеке органдарыбыз эмес. Ыңгайсыздык да болушу мүмкүн. Ошондуктан сиздерге кааларым, эң негизги бул профилактика. Буну эч качан унутпаңыздар. Бирде бир себеп болгон, биз көп айтабыз ушуга чейин гломерулонефрит деп. Албетте көптөгөн башка оорулардын себебинен дагы гемодиализге түшөт, бирок бирден бир себеби болгон, жана жаш балдардын себеби бул ошо гломерулонефрит деп аталат. Ошондуктан эгер сиздердин диагнозуңуз гломерулонефрит болсо, анда жакшылап, азыртадан жакшылап, ар дайым дарыгердин көзөмөлүндө болуп, убакыты сааты менен дарыланууңузду өтүнөм.